Ролик Асыл инсан коомдук фонду тарабынан каржыланды. 2013 жылдын 10 апрель күнү Түркия өкмөтү Кыргызстандын $50 миллион карызын кечип, буга кошумча $6 миллион каражатты кайтарымсыз жардам катары берген. Мындай жоомарттыктын себеби бир учурда Осман дөөлөтүнө аскердик жардам көрсөткөн ата-бабаларыбыздын урматына эле. Дал ошол күндөн тарта түрк жана кыргыз коомчулугунда бул маселеге болгон кызыгуу жаралды. Сөз 1331 жылы орун алган Изник фатхы жөнүндө болуп жатат. Фатх деген сөздүн ачыктамасын алгач билип алалы. Фатх арабчадан ачылуу деген мааниге келет. Ал эми тарыхта фатх деп жараткан Аллахтын жолунда кайсыл бир аймак исламга киргизүү максатында жүзөгө ашкан согуштук аракет улуу казат катары айтылат. Фатх аракетине катышып, каза болгондор шейит, ал эми жеңишке жеткендер гази наамын алышкан. 11-кылымдын аяк ченинен эле баштап, Селжук дөөлөтү баш болгон жалпы түрк тукумдуу элдер батышка карай жылуу үчүн, Аллахтын жолунда жаңы шаарларды фатх кылуу үчүн күрөшө башташкан. Ал салгылашуулардын эң ириси болгон Малазгирт же болбосо Манцикерт согушу. Манцикерт салгылашуусуна катышкан кээ бир орто азиялыктар, анын ичинде кыргыздарда кийинчерээк биротоло Анадолуга жайгашып жашап калган деген пикирлер бар. 14-кылымдын башында Кичи Азиянын аймагында эки ири күчтүн тиреши күчөй баштаган. Бир тарапта Византия империясы, ал эми экинчи тарапта Селжук дөөлөтүнүн ордуна курала баштаган Осман дөөлөтү. 1299 жылы Эртугрул Газинин уулу Осман Гази өзүнө таандык аймакта жаңы дөөлөттү негиздеп, батышка карай жыла баштайт. Ал эми анын уулу Орхан Гази алгач Бурса шаарын фатх кылат. Анын кийинки максаты Изник болчу. Изниктин Византия империясынын убагындагы аты Никея эле. Дал ушул Никеяда 325 жылы бүткүл дүйнөлүк христиан дин адамдарынын жыйналышы болуп, шайлоо аркылуу Кудайдын үчүлтиги кабыл алынган. Ошондуктан жалпы христиандар үчүн бул шаар өтө маанилүү. Алгач Македониялык Александрдын аскер башчылары тарабынан негизделген бул шаар кийин римдиктерге, андан кийин Византияга өткөн. 2300 жылдык тарыхы бар болгон шаар. Изник учурда Бурса аймагында, Стамбулдун түштүк тарапка карай 120 км алыстыкта жайгашкан чакан шаарча. Бир учурда Анадолунун борбору жана Рум империясынын резиденциясы болуп турган. Шаарды 370 мунарадан турган чеп курчап турган. Көптөгөн жылдар бою Византиянын борбору болгон Изникти багындыруу Орхан Гази үчүн стратегиялык жактан өтө маанилүү болчу. Ошентип, Изник чебин фатх кылуу үчүн даярдыктар башталат. Орхан Гази аскерлердин башына бир тууганы Алауддинди коюп, аны менен кеңешет. Изник буга чейин жарым-жартылай фатх кылынса да сырттан жардам алып, ар дайым Осман аскерлерине каршы туруштук берер эле. Византиялыктар тарабынан катуу коргонуу чаралары көрүлө баштайт. Эки тараптан салгылашууга канча аскер катышкандыгы белгисиз. Бирок мусулмандар тараптан өлгөндөрдүн саны 10 000 болгон. Демек, салгылашууга катышкандардын жалпы саны 100 000дин тегерегинде деп болжосо болот. Негизинен Кичи Азиядагы салгылашууларга 10-кылымдан тарта исламдаша баштаган Теңир тоолук жана Фергана өрөөнүндө жашаган улуттар, алардын арасында кыргыздар да активдүү катышкан. Ал мезгилде жалпы түрк тукумундагы элдер кайсыл бир боордошунун башын кара булут каптаганда же болбосо жардамга муктаж болгондо эч качан ойлонбостон жардам колун сунушкан. Ар дайым жардамга шашып, бири-бирине көмөк көрсөтүшкөн. Орхан Газинин аскерлеринин арасында Кара деңиздин түндүгүндө орун алган көчмөн уруулары алардын арасында кыргыз уруулары да болгон деп айтылат. Манас эпосундагы кызың кетти Кырымга, уулуң кетти Урумга деген сөз да дал ушул кыргыз аскерлери тууралуу болуп жүрбөсүн. Белгилүү араб тарыхчысы Ибн Ал-Асирдин Аль-Камил фит тарих, тарых боюнча кемелине жеткен китеп аттуу арабча китебинде Газнавилер доорунда түндүк Ауганстанда кыргыз деген бир аскер башчысы бар болгондугу жазылган. Демек, муну менен ошол доордо эле кыргыздардын бир бөлүгү Ала тоону байырлап калгандыгын ишенимдүү айта алабыз. Орхан Газинин аскерлеринин арасында кыргыз урууларынан түптөлгөн атайын даярдыктагы танталма жоокерлер болгон. Жалпы түрк элдеринин аскерлери Изник чебин курчоого алат. Бирок душман катуу каршылык көрсөтүп согуш бүтчүдөй түрү жок. Дал ошол учурда кыргыз жоокерлеринен куралган тандалма топ өзүн чепке таштап, душман менен аябысыз салгылашып, чептин темир дарбазасын талкалап киргенге жетишет. Бирок кыргыз аскерлеринин дээрлик көпчүлүгү шейит болот.
Бул салгылашууга канча кыргыз жоокери катышкандыгы так аныкталган эмес. Кээ бир блоктарда 1 уч аскер десе, кээ бир жерлерде 2000ден 30.000ге чейинки аскерлер деп айтылып жүрөт. Көпчүлүк учурда чакан 1-40 аскерге тетегелген жоокерлер менен согушуп, эрдик көрсөткөн кыргыздар тарыхта. Кээ бир илимпоздор бул салгылашууга Манас атабыздын чоролору жада калса өзү да катышкан деген пикирди да билдиришет. Бирок Манас атабыздын жашаган доору бул жакта турсун, андан кийин жаралган Манас эпосу 1000 жылдык тарыхка ээ экендигин калысты катары белгилеп кетмекчибиз. Ошентип салгылашуунун жыйынтыгында Византия императору оор жаракат алып, бардык аскери талкаланып, 1331-жылы Никея толугу менен багынган. Аты болсо Изник деп өзгөртүлгөн. Жеңиштен кийин Орхон Гази өз бийлигин Изниктен жүргүзө баштаган. Шаарга кирген соң каалагандар эч коркпостон шаардан мал мүлкүн алып чыгып кетүүсүнө уруксат берген. Изник элине диний эркиндик тартуу кылынган. Чиркеүүлөрдүн мечитке айлануусу дал ушул Изниктен башталган. Изниктеги эң чоң Ая София чиркөөсү мечитке айланып, ал эми бир монастыр медресеге айланган. Бул Осмон дөөлөтүнүн алгачкы медресеси эле. Мындан башка ибадатканаларга тийилген эмес. Кээ бир көрөрмандар Стамбулдагы Ая София мечити менен адаштырбоосун өтүнөбүз. Экөө эки башка мечит. Изник фатхы мындан кийинки фатх кылынган Константинополь үчүн чоң мааниге ээ болчу. Өз кезегинде кайсы бир деңгээлге даярдык болуп берген. Константинополь же болбосо азыркы Стамбулдун фатхында да кыргыз жоокерлери катышып, эрдиктерди көрсөткөндүгү айтылып жүрөт. Муну изилдеп чыгып, элге жайуу биздин тарыхчыларыбыз үчүн чоң вазыйфа деп билебиз. Изник чебин алгандан соң Анадолу түрктөрү Кудайым бул салгылашууда бизге кайыптан жардам бергендей болду деп кыргыздар жөнүндө көп жолу эскеришкен. Түрк боордоштор Изник чебин багынтууда эрдик көрсөткөн 14 кыргызды өзгөчө белгилеп, урмат көрсөтүшкөн. 1332-жылы шейит болгон жоокерлердин урматына күмбөз курулган. Кыргызлар түрбеси же болбосо кыргыздар күмбөзү деп аталган бул күмбөздө 1331-32 жылдары Изникти каратып алууга көмөктөшкөн кыргыз аскер башчыларынын сөөгү коюлган деп айтылат. Орхон Гази мындай күмбөздү бир гана атасы Эртугрул Газинин урматына Сөгүт шаарында курдурганын эске алсак, демек бул миңдеген шейит болгон жоокерлердин арасынан кыргыз жоокерлерине болгон чоң сый урмат деп бааласак болот. Аталган күмбөз Осмон дөөлөтүнүн эң алгачкы доорунда курулган күмбөздөрдүн катарына кирет. Күмбөз ичинде 8 табыт бар. Алардын 7-өө чоң кишилерге жана бири жаш балага таандык. Табыттар сыртынан жашыл материал менен капталып, араб ариптери менен жазылган. Өкүнүчтүүсү бир учурда күмбөз каракчылар тарабынан таланып, ичиндеги аскердик соот кийимдер жана курал-жарактар уурдалган. Кыргыздар күмбөзү Изниктеги Ени шехир капкасынын жанында, шаар сепилинин сыртында жайгашкан. Кыргыздар күмбөзү боюнча жазылган эмгектерде күмбөз Ажы Жамаса күмбөзү, Рейхан күмбөзү жана 40 кыздар күмбөзү деген аттар менен белгилүү болсо да, эң көп кыргыздар күмбөзү деген ат менен таанылган. Учурда жыл сайын Изник шаарынын акимчилиги тарабынан Изник фатхы кызуу белгиленип, майрамдык иш-чаралар өтүп турат. Кыргыз аскерлери да Осмон түрктөр менен биргеликте согушка катышып, эч ким ала албай жаткан чепти алып, жан берген кыргыздардын эрдиги түрктөрдүн эсинде унутулбай келет. Кылымдар бою кыргыздар менен Осмон түрктөрүнүн ортосунда мамиле үзүлбөй, ар дайым бири-бирине жардам берип келгени ачык айкын. Бул канчалык Совет доорунда айтылбаса да, жашырылып бекитилсе да, нарктуу элдин элесинде жашап келүүдө. Демек түрк боордошторубуз тарабынан эгемендүүлүгүбүз эң алгачкы болуп таанылганы жөн жерден эмес. Туркияда кыргыздар күмбөзүнөн башка Эге деңизинин жээгинде жайгашкан Измирдин аймагында кыргыз искелеси же болбосо кыргыз порту деген аймак бар экендигин көбү билбесе керек. 15-кылымдан тарта Осмон дөөлөтү ири деңиз державасына айланганын эске алсак, демек бул кыргыз портунун аталышы жөн жерден чыкпаса керек. Балким Осмондордун деңиздеги кубатын бекемдөөгө да кыргыз жоокерлеринин салымы бардыр. 1997-жылы Кыргыз Республикасынын Туркиядагы элчиси Төлөмүш Океевдин демилгеси менен күмбөздүн айланасында Кыргызстандан алынып келинген теңир тоо арчалары тигилген. 2000-жылы Кыргыз өкмөтү бул жерди түрк боордош менен биргеликте калыбына келтирип, күмбөз жайгашкан бакта 2006-жылы Тургунбай Садыков тарабынан жасалган кыргыз жоокеринин айкели тургузулган. Учурда бул тарыхый жерди Кыргызстандан барган атайын делегациялар, өкмөт мүчөлөрү, жөнөкөй жарандар бат-бат зыярат кылып турушат. Жыл сайын Туркияда билим алган студенттер Изникке барып курман болгон ата-бабаларыбыздын урматына Куран окуп, курмандык чалышат. Түрк тарыхчылары тарабынан Изниктеги кыргыздарды изилдеп китеп жазуу долбоору уланып жатат.
2020 бул тарыхый окуялар боюнча түрк жана кыргыз илимпоздорунун конференциясы орун алмак. Бирок Таажы илдетинин улам ишке ашпай калган. Буюрса эки элдин тарыхчылары бул окуяны дагы да тереңирээк изилдөөгө бел байлады. 4-cü дүйнөлүк көчмөндөр оюну дал ушул Изник шаарында 2020 өтмөк. Түркиянын жүздөгөн шаарларынын арасынан дал ушул шаарды тандап алуусу чоң символикалык мааниге ээ. Таажы илдетинен улам өткөрүлбөй калган бул көчмөндөр оюну быйыл 2021 сентябрь айында өтөт деген үмүт бар. Изник чебин багындыруу боюнча эки тараптын тарыхчылары биргелешип эмгектерди жаратып, киночулары тарабынан тарыхый көркөм тасмалар жаратылса жакшы болмок деген ишеничтебиз. Качан гана мусулмандар, алардын ичинде жалпы түрк тукумдары бири-бирине аркасын такап аракет кылган чакта тарыхта эч кимге жеңилген эмес. Качан гана бир түрк улуты экинчи бир түрк улутунун артынан урганда бүтүндөй кыйраганбыз. Орто Азиялык түрк тилдүү элдер ар дайым Анадолу түрктөрүнө жардам колун сунуп турушкан. Жада калса кече жакында эле 1-дүйнөлүк согуштан кийин да акчалай жардамдар берилип, Чанаккале, Куртулуш согуштарында да көптөгөн туркистандыктар, Орто Азиялыктар Анадолу түрктөрү менен биргеликте душманга каршы салгылашкан. Дал ошондой эле Анадолу түрктөрү ар дайым Орто Азиялык боордошторуна жардам колун узатып, сый катарында бул аймакты ата юрду, аталарыбыздын журту деп атап келишкен. Жараткан Аллах жалпы мусулман элдерине ынтымактуулук жана туруктуулук насип этсин. Ал эми түрк тилдүү элдерди бөөдө кырсык иштен чыккан саткындардан жана өз ара араздашуудан сактасын. Шейит болгон бардык ата бабаларыбыздан Аллах ыраазы болсун. Өз бейиши менен сыйласын. Мекендештерибизге Туркияга сапар менен барып калганда Изниктеги кыргыздар күмбөзүн зыярат кылып, шейит ата бабаларыбыздын рухуна Куран окуп келүү насип этсин. Кечегиси бар элдин эртеңи да болот. Аккан арыктан суу агат.